Талас шаарында ушундай умный печкаларды чыгарып аткан өндүрүшкө келдим туугандар. Аябай кубанып атам, ушундай Таласта да өндүрүштөр көбөйсүн. Эми ушундай умный печкаларды Бишкектен алдырып убара болбостон жол кире төлөп, ушул жактан арзан эле ала аласыздар. Анткени түз өндүрүп аткан жерден деги эле арзан болот, жана сапатына дагы кепилдик беребиз дейт. Видеону айна чейин көрүп туруңуздар, ушундай умный печка койдурат элем деп жүргөндөргө өтө жакшы маалымат болот. Мен азыр жетекчиси келиң Абсамат таксыр менен азыр мен кызыктуу кылып суроо жоопторду берейин. Канча болду иштеп баштаганыңарга? Быйыл 2-жыл кетип барат. 2-жыл кетип барат, Жакшы экен, цехи дагы чоң экен. Канча квадраттан канча квадратка чейин кетет? 120 квадраттан 3000 квадратка чейин. Уже чоң объемдор чыгарып атсыңар, промышленный, Бул арзан болот деп атпайсызбы? Бишкекке караганда, любой дүкөнгө караганда. Эмне үчүн сиз арзан? Анткени Таласта азыр биз эле жазып атабыз. Талас өзүнүн Талас болгон үчүн Таласка арзаныраак жазып атабыз. Баягы Бишкекте спрос көп да. Спрос. Баардык областтан келет. Бааны кандай болуп койсо өтө берет, туурабы? Эгер кокус бузулуп калып, брак чыгып, оборот жакшы дебесе, кайра Бишкекке буну салып, аны алдырып, алар келип текшерип, жумуш көбөйүп кетет. Бул жерде канча миңге чейин разница чыгат баада, мисалы Бишкекке салыштырмалуу? 10 миңге чейин, 10 миңге чейин, бир печкадан 10 миңге чейин. Плюс жол киреси бар. Строй материалларга Бишкектен алып келип сатса, алар да акча кошот. Кыскасы, баа жагынан сизде номер 1. А качество жагынанчы? Качество жагынан Кепилдик канча? 1 жыл беребиз, документально. Тешик чыгып, компьютер, вентиляторлар бузулуп калса, бесплатно алмаштырып беребиз. Өзгөчөлүктөрдү коштук деп атпайсызбы, обновленный вариантта? Эмнелерди коштуңуз, бир элге маалымат берейли? Булар печкага ыңгайлуураак кылып, мындай аз загрузка деп коебуз. Көмүр салган удобныйраак да. Жерден челек менен эле коңторуп жаап коебуз. Андан кийин бул жерде подвижной колосник бар. Көмүрдү аралаштырып турат да, силкип турат. Чук бизде көсө менен чуккандын ордуна да бул. Сонун экен, Күндү түшүргөндө минтип отурбайт. Нол мындай кылып коет. Булар автоматикалар польский оригиналдары. Булар плавно иштейт, обороту. Плавно деген кандай? Китайскилерде только бир эле оборот иштейт. Скоросттары бир эле болот да, булардыкы плавно иштейт. Азайып турабы? Градус жетерде өзү слабыйлап, кайра көтөрүлүп иштей берет. Сонун турбайбы? Китайскилер прямой дуулап үйлөй берсе, көмүр да көп кетип калат да, туурабы? Бул өзү ошол компьютерге кошулуп, азайып көбөйүп иштей берет. Польский сапаты жакшы. Сонун экен. Немечи, жанагы шинеги менен дагы болот го, немелер? Шинеги менен Таласка пока эртерээк, анан кийин майда көмүрлөргө аз запрет коет. Бул көмүр тандойт, отборный эле жагып көрсө болот да. Баягы шинекте мындай майда көмүр болбосо болбойт да. Чоң болуп калса такалып калат, бузулат, Майда көмүрдө эле жагылат да аларчы. Бирок майда көмүрдү да Бишкекте түтүн смог каптатат деп да тыюу салып атат, Бизде чоң көмүрлөрдү алып келип атат, ошого эң жакшы печка ушулар болот. Кыскасы, туугандар, мен деле түшүнбөчүмүн баягы шинек умный печка менен шинеги жок умный печканычы. Айырмасы бул көмүр тандабайт. Майдасын деле, чоңун деле, кичекейин любойн салып берет. Шинекке только майда кетет. Таласта майда жок. Майда жок. Сонун экен. Анан бизде дагы акция болуп атат. Майдын аягына чейин умный печкалардын ар бирине бирден мондай чачыла турган мангал кошуп беребиз. Сонун турбайбы? Бир печка алсаңыздар, туугандар, ушундай чачылып, жыйнала турган мангал кошуп берет экен, жайдын күнү пикникке барып шашлык жегенге, туурабы? Дагы эмне өзгөчөлүктөрү бар? Ичинен изобер салынат. Жылуулукту дагы сыртка көп чыгарбайт да. Туугандар, нерде процесстен сразу эле көргөзүп коелу. Момундай утепление берип аткан турбайсыңарбы? Бул баягыдай сууктарда да ызыкты кармап турат да, туурабы? Сонун экен. Бир туугандар, чогулгандагы процесси бул куруп атат мынакей байкелер. Российский темирмен жазайып иштедиңер, Ооба, российский. Мынакей караңыздар. Бизде баасы арзан болгондун себеби бизде станоктордун баардыгы бар. Мурун 5 бала кылган жумушту азыр 3 эле бала кылабыз. Көрөлүчү ошо станокторду. Эмне деген станоктор булар? Булар ЧПУ плазморез размерлери менен кесип берет. Мына туугандар, ноларды карасаңыздар, май кескендей эле кесип коет да, туурабы? Буну кол менен кесиш үчүн деген бир адам отуруш керек. Ченеп, кезип, нолар тешкендердин баардыгын мынакей караңыздар, компьютер менен эле сүрөткө коюп эле, жана ламинат кескендей эле кесип коет. Андан кийин мындан кийин бул жактан кезилет, андан кийин бул жактан ийилет. Виста кип бар. Чоң станок турбайбы бул дагы?
Бул жерден бүт бурчтары түз чыгат. Точно чыгат. Точно чыгат. Могу жерде тешкендерин караңыздар туугандар, тешиктерди нону кол менен теш үчүн деген не деген кыйынчылык болмок. Станоктордун себебинен да баалар арзандап кетет. 5 балага айлык төлөгөнчө 3 балага төлөп коебуз. Мына туугандар, баасынын ылдыйлап арзандап аткан сыры да ушул жерде. Баалары кандай баалары? 75 миңден башталат. Канча квадратка? 120 квадрат 75 миңден башталат. Андайын Көтөрөт. көтөрөт. Сүйлөшсө болот, кени бар. Ооба. А буну орноттуруп бере аламызбы усталарга? Орнотта беребиз. Усталарыңар бар. Бар. Көп элеби, жетишеби? Да, Жетишет. усталарга да бир чакырып таштап койбойлу. Келип иштеше бересиңерби? Таластын ичиндеги усталарга иштешебиз. Келсин. Паровой койгон паровойщиктер, ушул жерге келиңиздер дагы, өзүңүздөр дагы биргелешип, баягы элге комфорт түзүлсүн турабы? Берден печканы алып кетип алып, дагы паровойщик издеп жүрбөй, отопленияны койгонго да гарантиясы менен баарын коюп берсеңиздер, эл акчасын берсин, калганы гарантиясы менен иштесиңер кылып беришиңер керек. Ошондой командаңар бар, и да ошондой команда чакырасыңар. Сонун экен туугандар, мен колуман келишинче маалыматтарды бердим, башка да калган жокпу суроо жооптор? Толук маалыматты ала албай калсаңыздар, экрандан номерге чаласыздар. Бунун дареги ушул Хамза мечитин билесиздер, Хамза мечитинин үстүндө ушул жерде эски жиби бар, ошол жерге келе бересиздер туугандар.